Кыргызстандын өзүндөгү кабарлар менен берүүнү улантабыз. Кыргызстан боюнча жыл сайын бөйрөк оорусунан жабыркагандардын саны көбөйүп, жылына 2000дей бейтап гемодиализ аппаратына муктаж болот. Саламаттык сактоо министрлиги болгону 850 оорулууну камсыздай ала турган министр Талантбек Батыралиев өкмөттөгү жыйында кабарлады. Ушундан улам 10 январда гемодиализ борборун түзүү максатында мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен иштешүү боюнча сынак жарыяланган. Ага эл аралык 5 компания сынакка катышууга арыз берип, экөөсүн тандап алыныптыр. Аталган көйгөйдү чечүү кандай жүрүп жатканын улуттук кардиология жана терапия борборунун бөлүм башчысы Бектур Абдиев мырза менен баарлашкан турабыз. Саламатсызбы, куш келипсиз. Саламатсыздар. Мына биздин билишибизче Саламаттык сактоо министрлиги жарандар үчүн гемодиализ кызматын көрсөтүүгө багытталган долбоорду ишке киргизүүнү пландап жаткан. Эми азыр болсо тендер жарыяланары айтылып жатат. Бул канчалык гемодиализ кызматына болгон муктаждыктардын көйгөйүн чече алат? Тендер жакында өттү. Эки компанияга тең сайлаш болуп, андан кийин бир компания ошол тендердин керектүү жабдыктарын немелерин камсыздандырабыз деп ошолорго берилди да. Азыр дагы суроолор, кээ бир чечилбей алган суроолорду чечип, келишимдер түзүлүп жатат. Дагы толук бойдон ошол компанияга дагы ыйгарыла элек деп айтсам болот да. Канчалык ошол көйгөйдү чечет десек, бул жаңы берген мамлекеттик жана жеке менчик өнөктөштүгү боюнча бул биздин Кыргызстан боюнча биринчи жолу өткөзүлүп атат. Ошол гемодиализди аткарып өзүнө алабыз дегенчи. Мында биз болсо мамлекеттик мына бюджетти алып аткан ооруларды ошол жеке менчиктин колуна берели деген чечимге келгенбиз министрликте менен. Ошондо 280 оору ошол мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүгүнө берилет да. Аны болсо ошол башка ошол жеңишке жеткен компания алып, анан өзү узакка созулган 10-15 жылга ошол жардам көрсөтөт ооруларга. 280 ооруга. 280 оору. Ошондо жалпысынан алганда Кыргызстандагы муктаж оорулардын да канча бир бөлүгүн көйгөй чечилет да ошол үстүбүздөгү долбоордун ишке кириши менен? Тактап айтканда, бул мурдагы алып жаткан эле бюджетти алып аткан эле оорулар ошол жеке менчиктин колуна берилмей болот да. Анан ошол жерде сапаты жогорулайт деп атабыз. Дарылоонун жаңы сапаттуу заманбап аппараттар келет деп атабыз. Эң керектүү ошол ооруларга керектүү сапаттуу дары-дармектер келет деп атабыз. Ошондо сапаты көтөрүлүп, багы тең тайлашуу жакшы болот деген ой менен ушул ишке ашырылып атат да. Жакшы экен. Гемодиализ бөйрөктөрдү трансплантациялоо сыяктуу эң орчундуу процесс. Маалыматтарга караганда ар бир оорулууга сеанс үчүн 4500 сом төлөсө, калган 2000-2500 сом каражатты бейтап өзү төлөш керек экен. Эми жогорудагы план ишке ашып калса, каражат жагынан кандай жеңилдик болот оорулууларга? Тагыраак айтсам, азыркы кезде 316 оору жанагы фондстук мамлекеттик кыргызчасын тагыраак айтайын десем, камсыздандыруу фонду аркылуу, мисалы мамлекеттик камсыздандыруу фонду өзүнүн жанагы фондунан 4900 сомду төлөйт ошол оорулар үчүн, калган 550 сомду ошол жабыркаган оорукчан адам өзү төлөп анан алып атат да. Бул оорулар ошол мамлекеттик фонд аркылуу алгандыктан, анан кезекти күтүп туруп, анан бюджеттен орун бошосо, бюджетке анан кийин багы бекер алууга өтүшөт да. Ошол 2016 жылдан бери ошол фонд аркылуу ошол 316 оору азыр алып атат да. Ошондо негизинен оорулууларга кандайдыр бир жеңилдиктер болобу каржы жагынан алып караганда? Канча бир пайызы ошондой жарым 50% же андан көп азбы дегендей суроодо?
ошол жардамы фомс аркылуу өткөн оорулар болсо ошол жардамы мурда өзү 5500 алып жүргөн 5500 сомго төлөп алып жүргөн оорулар азыр ошол 4900 фомс төлөп атат, анан 550 сомду өзүлөрү төлөп алууга муктаж болот да. Бул да ошол 2016 жылы майдан бери гана ошондой чечим келип, фомс ошо кошумча каражат бөлүп берип, анан кийин оорулар жеңилдик берилген да. Ага чейин мындай жеңилдик да жок эле да. Эми өлкөнүн гемодиализ тапшырган жайларына барсаң, кезекте тургандардын арасынан балдарды да кездештирүүгө болот. Ушундан улам булдардын олуттуу экенин түшүнөбүз да. Негизи эмнеден улам мындай көрүнүш курчуп жатат? Ооба, бул бөйрөк оору өзү олуттуу оорулардан бирине кирет да. Мисалы, Бириккен Улуттар Оюнунун эсеби боюнча деле ошол 10-11% жакын адамдар ошол бөйрөк оорусуна чалдыгат экен да. Анын ичинен ооба балдар дагы ошол ооруга чалдыгышат да. Анан ошол гемодиализге муктаж болгон оорулар ошол биздин мамлекеттин биз санап көрсөк, миллион калкка бир 300-600 оору ошол гемодиализге түшкөнгө муктаж болушат экен. Анын ичинен балдар да муктаж. Азыркы күндө болсо ошол балдар болсо гемодиализди ошол балдар энени жана баланы коргоо борбору бар, ошол жерден алышат. Жаш балдар. Жакшы, мына биз билебиз, өкмөт бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандардын дарылануусуна бюджеттен быйыл кошумча түрдө 100 миллион сом караган. Бул каражат сарпталышына кичине токтоло кетесизби? Ооба, бул 100 миллион болжол менен бир эле бул дары-дармекке сарпталат. Жана гемодиализге керектелүүчү жана расходный материалдык болсо ошолорго сарпталат. Анан кийин кошумча дагы мына фомска быйыл болсо 70-тен ашык оору дагы кошумча алынды да. Ошондон анан 316 санына жетти бүгүнкү күндөчү. Жакшы, мына өлкөнүн гемодиализ тапшырган жайларына барганда көбүнчө кезектердин аябай узун экенин байкайбыз да. Ушулар дагы жаңы долбоордун ишке ашары менен кичине азаябы деген суроо келип атат да теле көрүүчүлөрдөн. Ооба, ошол долбоорду ошондой ой менен дагы ишке ашырылып атат да. Мына жеке менчик жана мамлекеттик өнөктөштүгү, гемодиализдин дарылоонун сапатын көтөрсөк, ошол муктаж болгон оорулардын санын азайтсак деп, азыркы биринчи этаптык ошондой 280 орун ошол мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүгүнө алсак, ал этап өткөндөн кийин эмки жылы дагы кошумча ооруларды алабыз деген ой бар да, Саламаттык сактоо министрлигинде. Мына дагы бир суроо берейин деп турам. Кыргызстанда бөйрөк алмаштырган кесипкөй адистердин жоктугунан бейтараптар Туркия, Казакстан жана башка бир топ өлкөлөргө барып операция жасатууга аргасыз экен. Эмне үчүн бул кесипке болгон муктаждык Кыргызстанда төмөн болууда? Сиздин кесиптик оюңуз, адистик деген. Ооба. Кесипкөй адистердин жоктугу ооба ал дагы бар. Азыркы кезде мына жаңы эле 1-2 жыл болду. Ошол бөйрөктү алмаштыруу боюнча кесиптер ошол Түркия мамлекетине, башка мамлекетке барышып, окуп келишип, жасайбыз деп аракеттерди кылып атышат. Ошол 3 жылдын ичинде биздин өзүбүздүн борбор бар, бөйрөктү ошол органдарды алмаштыруу деген атай институт. Ошол жерде 12ден ашык оору бөйрөктөрүн алмаштырышкан. Анан кандайдыр бир себептер менен ошол 1 жылга жакын болду, ошол кайра токтоп калды да ошол баштаган иш. Анткени ошо каражаттын жоктугу жана дартты аныктаган лаборатория деп коебуз, ошолордун жоктугу, заманбап жанагы аппараттардын жоктугу десем болот да. Менин айтышымча ошол себеп болуп азыр бир аз токтоп атат. Ошондой сиз жогоруда айтып кеткендей трансплантациялоонун практикасын Кыргызстанда көбүрөөк өркүндөтүү үчүн мамлекет эмне иш-чараларды кылса болот? Министрлик тарабынан кандайдыр бир долбоорлор болуп атабы, сунуштар? Сунуштар болуп атат. Ошол азыркы кезде ошо ойдагы жана мамлекеттик жеке менчик жана мамлекеттик өнөктөштүгүн өткөзүп атпайбызбы азыр? Ошонун экинчи этабында ошол бөйрөктү алмаштырганды да ошол эмеге кошсокпу деген да ой бар да. Анан өзүнчө дагы бизде атай чоң өзүнчө институт бар, жана бөйрөктү ошо органдарды алмаштыра турган өзүнчө.
ошол жерде кесипкөй адистер деле бар, ошолорду кичине окутуп, үйрөтүп, анан кийин баягы каражаттын астыгы жоктугу десем болот го. Анан ошол жана дарттанып лаборатория деп коебуз. Ошонун заманбап азыркы талапка жооп бергендей немелер болсо лабораториясы. Ошондо өзөт эле дегенде иш жүрөт эле десем болот эле. Рахмат, келип маалымат бергениңизге. 11 каналынын студиясында кошумча маалымат иретинде белгилей кетсем, Бүрдүктүү республикалык реестрде бөйрөк оорусу менен жабыркаган 1389 бейтап катталган, анын ичинен гемодиализге муктаж болгондордун саны 27 менчик медициналык борборлордо акы төлөп дарыланышат.